Тажикстан менен болгон окуяларга тууралуу парламент эмне эле оозуна талкын салып алгандай тылтыйып унчугушпайт деп кыжыр кайнап жаткан. Ошол кетип жаткан контрабандага депутаттардын тиешеси бар экен. Ошон үчүн тилин тиштеп былтый олтурушат деген сөзгө бүгүн ишендим. Тиешеси жок депутаттар Исхак Пирматов, Тазабек Икрамов, Айбек Осмоновдордой болуп ачык эле айтып чыгышат болчу. Азыр үн катпай олтура турган мезгил эмес. Үчөөнүн башкасы шымын булгап коюп, күнөөлүү болгон баладай болушуп деги эле сөз кошуп да коюшпайт. Тажиктерден дагы кайсыл жакшылыкты күтүп олтурушат. Илгери эле мамилебиз мактана турган эмес эле. Пирматов туура айтат. Биз кыргыздарда намыс деген касиет барбы? Бир Атамбаев дөйдүрөп сүйлөп койгон үчүн Назарбаев чек араны кандай кылды эле? Биз ошол убакта казактардын мышыгында пыш деген эмеспиз. А бул жерде тажик бастырып келип белибизди кырып жатса, чек араны жабыш керекпи деген маселени коюп олтургандын өзү акмакчылык. Тажиктер өздөрүнүн баш оорун бизге жүктөп, массалык маалымат каражаттарда кыргыздарды баскынчы кылып чыгарышып жатканын бул депутат сөйрөлөр окубайбы, угушпайбы? Жолду ачып койгонубуз өткөндө болуп өткөн согушка биздин да күнөөбүз бар деген менен бар экен. Бул тупоголовый эл өкүлдөрү түшүнүшпөй жатышпайбы? Бош убактарында саунага барышып чырдашпай, дүйнө жүзүндө эмне болуп жатканына бир кызыгышып коюшса жакшы болмок. Болду. Чек араны толук чачып, зымдар менен тосуп, жолдорду жабыш керек. Күч түзүмдөрдүн штабын керек болсо борборду Баткенге жылдыруу керек. Качанга чейин өлкөнүн түштүгүндө согуш оту күйүп, түштүк эли азап тарта беришет. Эл чындыкты билсин. Каныбек Осмоналиев, Центера инвестор эмес, бул эл аралык шылуундар уюштурган чоң афера. Бизнес омбудсмен Кыргызстанды гүлдөп өнүгүп кетерине көйгөн сапаты бар экенине ишенбеймин деди бүгүн 11 майда Назар Ньюс маалымат агенттигине профессор Каныбек Осмоналиев. Каныбек агай кумтөрдү иштетип каймагын калпып алып, Кыргызстанга көк сүтүн да ыра көрбөгөн Центераны Октябрь райондук соту экологияга келтирген зыян үчүн 261,7 миллиард сом төлөсүн деген чечим чыгарды. Эми алар катачылыгын моюндарына алабы же каражатты төлөбөй коюштун аракетин кылышабы? Октябрь райондук соттун жогоркудай чечими Кыргызстан үчүн чоң жана жагымдуу прецеденттик окуя болду. Мурда деги эле мындай чечкиндүү кадам болгон эмес. Бул дагы да болсо азыркы расмий бийликтин туура позициясы болуп жатат. Центеранын экологиябызды ырайымсыз түрдө талкалап келгенин ким жашыра алат? Кыргыздын чыган патриот уулдары Нарис Калчаевдер баш болгон жарандар зор эрдик кылышты десек албетте жарашат. Соттордун кийинки инстанциялар дагы колдошот деп үмүт артып туралы. Кечеги соттун чечимине эбегейсиз чоң моралдык утушу бар. Айсбек ордунан жылды. Ошол соттун чечимин катуу карманып, канадалык фирманын шаштысын алууга эмнеге болбосун? Элдик контроль уюштуруп алып, катуу көзөмөл жолуна өтүшсө болот. Анан эл аралык сотторго кайрылышат. Ал жерден деле катуу күрөш ачып, жеңишке жетишүүгө толук мүмкүнчүлүктөр бар. Мындан ары биздин тиешелүү бийлик органдары чечкиндүүрөөк болушса деген гана тилегим бар. Элдин баары Центера доого жыгылат деп үмүт артып, жок дегенде экологияга келтирген зыяндарыбыз төлөнөт деп жатса, биздин омбудсмен аларды доого жыгып төлөмдөр кылса Кыргызстандын инвесторлор кача баштайт деген оюн айтты го. Центера инвестор эмес, бул эл аралык шылуундар уюштурган чоң афера. Биздин мурдагы президенттердин баарысы алардын лакейлери болуп келишкен. Анын үстүнө бир нече мурдагы атка минелер дагы уурулук акцияларга ээ болуп алышкандыктарын жакында эле көрдүк го. Мына ошолор кыргыз элинин накта душмандар. Алар Центера үчүн өз ата-энесин дагы сатып жиберүүгө даяр болушкан надандар. Бизнес омбудсмен Кыргызстандын гүлдөп өнүгүп кетерине күйгөн сапаты бар экенин ишенбеймин. Ага баары бир элди тоной турган шылуун инвесторлордун келгенине караганда ары эле оодарылып кеткен артык. Алардын жүзү курусун. Азыркы бийлик инвестицияны тартып келүү жана аны коргоо боюнча атайын министрлик ачты. Менин оюмча бул ведомство ачык айкын жана мекенчил саясатты жүргүзүүгө багыт алды. Андан көрө ушундай демилгелерди колдоп туралычы. Кайдагы эле бир чет элдик жан күйгүзмүш болгон адамга ишенип албай. Булак Назар Ньюс. Депутат той маарекелерде ысырапкерчиликке жол бербөө үчүн мыйзам долбоорун сунуштады. Жогорку кеңештин депутаты Улукбек Ормонов той аштардагы маарекелердеги жана аза күтүүдөгү ысырапкерчиликтерди токтотуу боюнча мыйзам долбоорун сунуштады. Мыйзам долбооруна ылайык той аштарда чакырылган кишилердин санын кыскартып, ысырапкерчиликке жол бербөө каралган. Ага ылайык той маареке, үй бүлөлүк салтанаттар 100дөн ашпаган адамды чакыруу менен жүргүзүлөт. Үлпөт тойлор 200гө чейинки адамга банкет менен бир күндүн ичинде өткөрүлөт. Никелешүүнү
мамлекеттик каттоо салтанаты 3дөн ашык эмес жеңил автоунааны колдонуу менен өткөрүлөт. Сөөктө коюу, жаназа окуу иш-чараларында катышуучулардын саны чектөөсүз, бирок эри мүйүздүү мал жана жылкы союлбайт. Өлгөндөн кийин азап өтүү учуру боюнча ырымдарга 100дөн ашпаган адам чакырылат. Анда дагы чоң мал союуга болбойт. Зыяратчыларды узатуу жана тосуу учурунда үй бүлө, жакындар менен гана өткөрүлөт. Конок чакырып, жалпы иш-чараларды уюштурууга катуу тыюу салынат. Үлпөт той, маарике салтанаттарды, сөөк коюу жана маркумдун элесине арналган иш-чараларды өткөрүү эс алуу күндөрү саат 8:00дөн 23:00га чейин, ал эми жумушчу күндөрү саат 18:00дөн 22:00га чейин жүргүзүлөт. Айып бул эрежелерди бузгандар үчүн 8-категориядагы айыпка жыгылышат. Башкача айтканда, жеке тараптар 17.500 сом, юридикалык тараптар 55.000 сом төлөйт. Булак медиа центр. Бириккен Улуттар уюму Баткенде жабыр тарткандарга жардам берүүнү карайт. Бириккен Улуттар уюму Баткенде эвакуацияланган жарандарга жардам көрсөтүү маселесин кароого даяр. Бул тууралуу Нью-Йорктогу Кыргыз Республикасынын Бириккен Улуттар уюмундагы туруктуу өкүлү Миргүл Молдоисаева буунун башкы катчысынын саясий иштер жана тынчтыкты куруу боюнча орун басары Розмари Дикарлу менен жолугуш учурунда айтылды. Миргүл Молдоисаева Кыргызстан Баткен облусунда куралдуу кагылышуу натыйжасында Кыргыз Республикасынын 36 жараны, анын ичинде балдар курман болгондугун, 180ден ашуун адам жаракат алгандыгын, 33 миңден ашуун адам жер которууга аргасыз болгонун, жүздөгөн турак үйлөр, билим берүү жана инфратүзүмдүк объектилер талкалангандыгын билдирди. Буунун чыр-чатактан жабыркагандарга гуманитардык жардам көрсөтүү, ошондой эле куралдуу кагылышуулар зоналарынан эвакуацияланган ички жер которгон адамдарга жардам көрсөтүү маселелерин карап чыгат. Баткен облусунда Тажикстандын куралдуу кол салуусунан 33 миң жаран үйлөрүн таштап катышкан. Булак медиа центр. Эл чындыкты билсин. Тажик президенти Рахмонду мурдун кайсы кыргыз президенти кыйшайта койгон. Мындай маалыматтар өтө жашыруун болот. Бирок кандайдыр бир утечка аркылуу жалган, чыны билинбей эле чагылгандай тарап официалдуу адамдар бекемдеп айтпагандан кийин эл оозунда кала берет. Рахмон менен чырдашпаган ашына президенттер жок болсо керек. Ал Өзбекстан президенти маркум Ислам Каримов менен Бухараны талаш мушташа кеткен. Бирок жан сакчылар өз убагында ажыратып калып Кудай сактаган. Ушундай эле окуя кыргыз президенттеринин бири менен болуп, ал стойкага туруп урганда да так мурунга уруп Рахмондун мурду кыйшайып калган. Албетте аны президент Аскар Акаев урган жок. Ал аман эле болсун, кыздай созулунгон илимпоз болчу. Кокус Рахмон менен тиреше кетсе, Имомали Рахмон баса калып жеп жибермек. Борис Николаевич элсин, элдик фольклорду өтө баалай турган. Жагы эгемендүүлүктү алган Кыргызстанга келгенде ал адаттагыдай эс мас болгучу катуу ичип алат да, кашык менен кантип барабан ойной турган башкаларга үйрөткүсү келет. Ага барабан катары Кыргызстан ошол кездеги президенти Аскар Акаев кашка баш менен туруп берген. 1992-жылы Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев жана Өзбекстан президенти Ислам Каримов менен Ташкентте жолугушуу болот. Борис Николаевич бул жолугушууда дагы ашыкча ичип алат. Чоң кашык менен өз шекесин жана айланасындагыларды барабан ойноп ургулайт. Айласы кеткен өкмөт башчысы Игор Гайдай менен Орусиянын коргоо министри Павел Грачев аны эки колунан алышып, эптеп алдап соолап жетелеп кетишет. Булар тууралуу орус маалымат булактары жазып жаткан. Арине Аскар Акаевдин тажик оппозициясы менен тажик бийлиги жарандык согушка чейин жетип, бири-бири менен былчышып жатканда ортого түшүп дайнекер болуп, эки тарапты Бишкек шаарына чакырып бириктиргени бар. Андан кийинки президент Курманбек Бакиев намысты бекем туткан президент болгон. Анын үстүнө жаш кезинде спорттун эркекче түрү бокс менен машыккан. Ал президент болгону 3 жыл, Владимир Путин 2 жыл, Дмитрий Медведев Орусияга президент болуп турган. Курманбек Бакиев 2009-жылы 23 июлда экинчи мөөнөткө президент болгондо, анын президенттик инаугурациясынын алдында ЖКУнун саммити болуп, Орусиянын президенти Дмитрий Медведев, Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев, Беларусь президенти Александр Лукашенко, Тажикстан президенти Имомали Рахмон ысык көлгө чейин келишип, президент болгону куттуктап кетишкен. Роза Отунбаева президент болгону Вашингтонго барып, Барак Обамага барып жолуккан. Атамбаев президент болгондон баштап Москвага биринчи иш сапары менен барып, отметка кылып коймой үрп-адатка айланды. Кыргыз эли кадасы алты өтө кадырлаган эл. Айрыкча мейманга келген адамдарга кол көтөрүүгө болбойт. Ошондуктан Имомали Рахмон Кыргызстанга ал жолу келгенде таза эле кетсе керек. Балким башка мамлекеттерге барганда кычыштык кылып тийише берсе, чыдабай кетип мурдун жалпайта чабышы толук мүмкүн. Андан кийин 1 жылдан ашыгыраак президент болгон Роза Отунбаева чапканына
гана алиби боло турган жагдайлар бар. Биринчиден ал аял заты болгондуктан жокуша кетсе мурдуна чапмак эмес, андан көрө бетин тутуп алмак. Экинчиден ал кезде шкулаш, жекулаш, кымылаш мамлекеттерде эле Кыргызстанды тааныбай карым катнаш сыйелдеп калган. Балким Имомали Рахмон менен жолугушкандыр, балким жолугушкан да эместир. Алмазбек Атамбаевдин жини чукул болчу. Имомали Рахмонду көрсө таяк жеп алдына калса дагы жакалаша кетмек. Ошондуктан Каса Миң долбоору боюнча өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбековду жөнөткөн. Азыр деле Тажикстан менен өзгөчө кырдаал болуп турганда кокусал президент болуп турса күйүп жаткан өрткө бензин чачмак. Тиги жакта афгандык талибандар табыла турган карамак эмес. Дагы президент Садыр Жапаров убагында бул ишти токтотууга аракет жасап жакшы болду. Сооронбай Жээнбеков президент кезинде да башка убактарда да токтоолуктун символу болуп келе жатат. Имомали Рахмон канча дардалаңдабасын токтоолугун карматып кол салмак эмес, унчукпай коймок. Чыңгыз Айтматовдун Керез ападан кийинки аялы каза болгондо барыптыр. Кече эле жетим көпөлүктөй тегеретип жүргөндөр бүгүн саламкада келбей калган сесси барыптыр. Салт боюнча туура кылган. Жаңы президенттик такка отурган Садыр Жапаров президент болгону Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, Шавкат Мирзиёев менен жолугушту. Тажик президенти Имомали Рахмон менен официалдуу жолугуш элек. Орусия ЖКУнун мүчөсү, ошондуктан ЖКУнун эки мүчөсү Кыргызстан менен Тажикстан ортосундагы чырга калыс карашы керек. Ал эми Тажикстанга курал-жарак көбүрөөк бергени бул чырга байланыштуу эмес. Бул Афганистандан Америка Кошмо Штатынын аскерин чыгарып кетсе, ага коңшу Тажикстан чек арасын бекемдеп алсын деген кеп. Бул ЖКУнун талабы, бул өзүнчө сөз. Булак Назар Ньюс. Эл чындыкты билсин. Арыстан алай Тажикстан менен болгон чек ара чырын мен токтоттум. Тажикстан менен болгон куралдуу кагылышууну Арыстан алай токтотконун ал өзү социалдык тармактагы жеке баракчасына жазып чыкты. Анын жазган тексти өзгөртүүсүз берилди. Арыбаңыздар, улуу журтум, мен жаңы Кудай катары айтарым. Өзүңүздөр билгендей 2019-жылы Кытайга вирус куюн жиберген. Миллиард акчага банкрот болгон. Бул ааламдан келип буйрулган. Тажикстан баткен элине кол салганда мага арбайлар аян берди. Эмне карап турасың, сен жаңы Кудайсың, токтот согушту деп. Эрте мен туруп согушту токтотуш үчүн арбайлардан жардам сурадым. Эртеси токтоту. 8-9 майдагы кырсыкты мен жибердим. Ааламдан мага буйрук келди, сен кырсык жибер Тажикстанга. Эгер жибербесең сени тааныбай жатат деп. Азыркы бийлик банкрот ааламды мен башкарам. Садыр Жапаровдун доору күздө бүтөт деди ал. Булак Кыргыз кабар. Эл чындыкты билсин. Рахмон менен Путиндин кездешүүсү талкууга түшкөн. Тасма Тажикстан президенти Имомали Рахмон Орусия президенти Владимир Путин менен жолугушууда Кыргыз-Тажик чек арасындагы маселени тынчтык жол менен чечүүгө кызыктар экенин маалымдалган. Ал ортодо апрелдин аягында Баткенде болгон чатакта Тажикстандык куралдуу кызматкерлер Кыргызстан аймагында жүрөт делген видео тараган. Москвадагы сүйлөшүү. Имомали Рахмон Владимир Путин менен 9 май жеңиш күнүнө карата Москвага сапарын алкагында кездешти. Тараптардын жолугушуусу 8 майда өттү. Тажикстан президентинин расмий сайты жазгандай, сүйлөшүүлөрдө соода, экономикалык, инвестициялык жана башка аймактык маселелер тууралуу кеп болду. Мындан тышкары Тажикстан менен Афганстанды жана Кыргызстан менен Тажикстан ортосундагы чек ара маселелери да козголду. Имомали Рахмон бардык маселени тынчтык жолу менен чечүүгө кызыктар экенин белгилеген. Бирок расмий таратылган видеодо Имомали Рахмондун жалпы гана сөздөрү келтирилди. Урматтуу Владимир Владимирович, бүгүн сиз менен эки тараптуу кызматташууну жана анын келечегин, ошондой эле сиз айткандай эл аралык жана аймактык маселелерди биринчи кезекте коопсуздук маселесин талкуулаганга даярмын. Анткени бул азыр биринчи кезектеги маселе. Америка Кошмо Штатынын аскерлерин чыгарып кетүү тууралуу билдирип, жарымын алып чыгып кеткенден кийин азыр Афганстандын өзүнүн ичинде абал кыйла оорулуп кетти деди ал. Ошол эле маалда Орус президентинин расмий сайтында эки мамлекет башчынын сүйлөшүүсүндө Кыргыз-Тажик чек арасындагы абал талкууланганы жазылган жок. Путиндин сөздөрүндө да бул жөнүндө маалымат айтылбайт. Мурдараак Орусия президенти Владимир Путиндин басма сөз катчысы Дмитрий Песков жолугушууда тараптар Кыргыз-Тажик чек арасындагы 10 күнчө мурдараак орун алган чатакты талкуулай турганын айткан эле. Орусиялык саясат талдоочу Аркадий Дубнов Фейсбуктагы баракчасында жазган постунда Путин менен Рахмон Кыргыз-Тажик чек арасындагы маселени эл алдында атайын ачык талкуулаган жок деп билдирди. Булак Азаттык. Мухтар Аблязов Путин Кыргызстан менен Тажикстан ортосундагы окуянын автору экендигин ачык көрсөттү. Владимир Путин Кыргыз өлкөсү менен Тажикстан ортосунда чыр чатактын автору экендигин ачык көрсөтүп жатат. Бул тууралуу Казакстан оппозициячыл саясатчы Мухтар Аблязов өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Анда ал Путин Кыргыз өлкөсү менен Тажикстан ортосундагы аскердик чыр чатак анын демилгеси экендигин жашырууга аракет деле кылбаганын жөө келтирген. Путин ачык айкын белги берип жатат. Кыргыз өлкөсүндөгү демократиялык өзгөрүүлөр ага туура келбейт.
билдирет. Путин Орусия, Казакстан, Тажикстан, Түркменстан жана Өзбекстан сыяктуу авторитардык жана мафиялык режимди кармаган өлкөлөр менен гана дос болот. Кызыл аянтта Путин тажик президенти менен чогуу жүрүп, Тажикстан менен Кыргыз өлкөсүнүн чек арасындагы аскердик кагылышууну өзү уюштургандыгын ачык көрсөттү. Каза болгон жоокерлердин ата-энелери алардын уулдарын өмүрүн алгандар Путин жана Рахмон экендигин билиши керек деп айтылат Аблязовдун жазган билдирүүсүндө. Булак Назарнюк. Эл чындыкты билсин. Соғыс шығып кетишин Мадумаров мен Молдокматов күнөөкөрбү. Камчыбек Ташиевди азыр кимдер гана сөккөн жок. Тажиктер мен абалды курчутканы чын, туура эмес көп сүйлөп, сууну да буруп салам деп айтканы бар. Бирок Садыр Жапаров мен Камчыбек Ташиев ак ниеттен чек араларды бекитип алууга аракеттеништи. Ал эми Адахан Мадумаров, Жеңиш Молдокматов сыяктуу популисттер каршы чыккандары, элди дүрбөткөндөрү түпкү улуттук кызыкчылыкка чоң чыккынчылык болду да, туурабы? Азыркы учурда Кыргызстан биринчи кезекте Өзбекстан менен да чек араларыбызды тактап алганыбыз эң орчундуу маселе. Бир айдын ичинде Ташкент менен дагы бир жолу такталган документти өкмөт тарабынан бекитип, жогорку кеңештин ратификациясына чыгарыш керектигин азыркы абалды терең түшүнгөндөр бир добуштан айтып атышат. Өтө чоң коркунуч жаралып турат. Бүгүн такталбаган, бекитилбеген чек арабыз эртең күмөн жаратып кала берсе эмне кылабыз? Кокус бирдеме болсо өзүбүздү канчалык кыйын эсептебейли, эки фронтко согушуп калышыбыз мүмкүн. Өзбек туугандар соктогу этникалык тажик, бирок паспорту өзбек калкын коргоо үчүн анклавка коридорду күч менен киргизүү мүмкүнчүлүгүн пайдаланбайбы? Ким кепилдик бере алат? Ошондуктан улутчул популизмди тим коюп, эсибиз барда этегибизди жыялы туугандар. Булак Арба Кейчи. Жапаров майдын этегинде Россияга барары айтылды. Эки лидер бүгүн телефон аркылуу сүйлөшкөн. Анда Кыргыз-Тажик чек арасындагы кырдаалдан тарта вакцинага чейин сөз болгон. Кыргызстан президенти Садыр Жапаров май айынын аягында Россияга иш сапары менен барары макулдашылды. Бул тууралуу өлкө башынын маалымат кызматы кабарлады. Билдирүүдө бүгүн Жапаров Россия президенти Владимир Путиндин демилгеси менен телефон аркылуу сүйлөшкөн. Иш сапарынын жүрүшүндө эки тараптуу кызматташуунун жана Евразиялык экономикалык интеграциянын актуалдуу маселелери каралат деп айтылат. Мамлекет башчылары ошондой эле коронавирус пандемиясына каршы көрүлүп жаткан иш-чаралар, анын ичинде Россия вакцинасын Кыргызстанга жеткирүүнү талкуулашканы белгилүү болду. Булак Спутник Кейчи. Чек ара жаңжалынан жабыркагандарга төлөнө турган компенсациянын өлчөмдөрү. Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүгүү министрлиги Баткен облусунда куралдуу жаңжалдын натыйжасында курман болгондордун жана жабыркагандардын үй бүлөлөрүнө компенсация төлөө боюнча токтом долбоорун коомдук талкууга койду. Документке ылайык акчалай компенсация мамлекеттик бюджеттин резервинин төмөнкүдөй өлчөмдө бөлүнөт. 1 миллион сом курман болгондордун үй бүлөлөрүнө, 100 миң сом оор жаракат алгандарга, 50 миң сом жеңил жаракат алган жабырлануучуларга, 30 миң сом октон алган жаракатынан жеңил жаракат алган жабырлануучуларга. Жабырлануучулар соттук медициналык экспертизанын корутундусу болгондо алардын төлөмдөрүн алышат деп белгиленди. Жаңжалда курман болгон үй бүлө мүчөлөрүнө күйөөсү же аялы же маркумдун ата-энесинин бири кирет. Документте эгерде каза болгон адам үйлөнбөсө жана ата-энеси жок болсо, анда маркум менен бирге жашаган үй бүлө мүчөлөрүнүн бири компенсация алары белгиленген. Компенсацияны төлөө боюнча талаштуу маселелерди комиссия чечет. Анын курамына Баткен облусунун социалдык маселелер боюнча ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары, жергиликтүү администрация башчысынын орун басары, облустук үй бүлөлүк медицина борборунун жетекчилиги жана саламаттыкты сактоо боюнча координатор кирет. Компенсацияны алуу үчүн каза болгондордун туугандары жана жабыркагандар жашаган жери боюнча жергиликтүү социалдык өнүгүү органдарына кайрылуусу зарыл. Компенсация ошондой эле чек арада болгон жаңжалдын натыйжасында жаракат алып, 2 жыл ичинде каза болуп калгандарга да каралган. Мындай учурда ага чейин алынган каражаттарды эске алуу менен мамлекет маркумдун туугандарына компенсация төлөп берет. Булак Назарнюк. Эл чындыкты билсин.